Сооротуучу Кудай 4-март. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. Өлүм деген болбойт. Ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Анткени мурункунун баары өтүп кеткен. Ыйык жазуудан бул сөздөрдү окуганда бир түш жөнүндө же бир жомок жөнүндө айтып жаткандай. Бирок бул Исаны кабыл алган адамдарды күтүп жаткан реалдуу жашоо. Ал күндөрдүн келишине аз эле калды. Ыйса жыйынын алып кеткени жакында келет. Бардык аткарылыш керек болгон пайгамбарчылыктардын дээрлик баары аткарылып бүтүп калды. Бүгүн эртең Иса келип калышы мүмкүн. Күнүгө аны күтүп алууга даярмынбы деп сергектикте бололу. Биз кубаныч менен ал күндү күтүп жатканыбыз менен дагы да куткарыла элек адамдар көп. Жаныбызда эле жашап жаткан адамдардын арасында Иса тууралуу укпагандар бар. Аларга да жарык келечек каалап, сыйыналы, жакшы кабар айталы.